Салам достор, Алматы шаарында Токиодо өтчү Олимпиада оюндарына карата лицензиялык турнир өтүп атат. Спорттук күрөш боюнча биринчи күндө биздин грек-рим стилиндеги балбандарыбыз күрөшүп, Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков жана Үзүр Жусупбековдор лицензияга ээ болду. Чоң жыйынтыктарды көрсөттү, ал эле эмес, андан ары финалда кандай болгонун өзүңөр билесиңер. Биз өтө кубанычтабыз. Акжол чемпион буюрса. Реванш. Олег Маслом. Красавчик. Чемпион. Рахматчан. Салам алейкум. Кымбаттуу кыргызстандыктар, кымбаттуу мекемештер. Спорт көрмандары. Барыңыздарга тилем таазим этмекчимин. Чоң рахмат. Красавчик. Давай. Бекон. Чемпионубуз медали менен сүрөткө чыгат. Урматтуу достор, биздин жаныбызда чемпионубуз турат. Оюң менен бөлүшсөң, лицензияң менен куттуктайбыз, жеңишиң менен куттуктайбыз. Эми кандай настрой? Ассаламу алейкум. Ушу жеңишибизге абдан сүйүнүп атабыз. Бул менин эле жеңиш эмес, бүткүл Кыргызстандын жеңиши десем болот. Аябай сүйүнүп атабыз. Келечекте Кудай буйрса, пландарды жакшы коюп, жакшы машыгып, Олимпиадага жакшы даярданабыз буйрса. Күткүлө Олимпиададан буйрса көрсөтөбүз баарын. Финалдагы беттеш боюнча айтып койсоң, сен күткөндөй эле болду, же кандай болду? Финалда беттеш мен үчүн кыйыныраак болду. Өзүмдүн состоянием кичине чарчап аткандай болуп атам. Ошол себептен кичине. Буйрса баары жакшы болот. Ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Жоламан Шаршенбеков 60 кг салмакта биринчи орунду алды. Лицензияны да алды, бизди кубанычка бөлөдү. Жоламандын бир тууган агасы Тынар Шаршенбековдун пикирин угуп көрөлү. Кандай болду? Күрөш жактуу. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Бүгүнкү белдеш кыргыз эли үчүн аябай кубанычтуу күн болду. Кудай буйрса, Олимпиада лицензияга 3 лицензия алдык. Биз үчүн өтө чоң жетишкендик. Ошол эле эң кичинекей вестеги мен инем Жоламан Шаршенбеков чемпион болду. Кубанычтабыз баардыгыбыз. Бул күндү көптөн бери күткөнбүз. Биздин үй-бүлөбүз, кыргыз эли баардыгыбыз күткөнбүз. Кудай буйрса, бул менен токтош керек эми. Андан дальше бул чоң милдет эми Олимпиададан медаль, алтын медаль алып келип, ошого жакшылап иштейбиз эми Кудай буйрса. Негизи баарыбыз эле билебиз да, Жоламан өтө күчтүү, дүйнөлүк деңгээлдеги балбан. Анан бул турнирдеги сенин коркконуң эмне болду эле? Ким, кайсы атаандаш болду эле? Бул 60 кг салмакта основной фаворитим бар эле лицензия алган. Эң эле лидер бул Кытай. Жеребка бизде оңунан түшүп, эки подгруппага чыгып, эки финалга чыкты. Финалда ал алганда жеңди. Күрөш учурунда кайсы учур сага мындай жакты, кайсы учуру бир аз коркутту, ошол жөнүндө айтсаң? Күрөштө Жоламанга бир аз ошибкалар болду. Буга чейин алар иштеп келгенбиз. Кудай буйрса, аларды кийинкиде уже ошибка кетирбегенге агайлар менен чогуу иштейбиз. Агайлар Кудай буйрса көрдү, билди. Агайлар өздөрү айтты. Ушундай ошибкалар болду. Агайлар иштейт, Кудай буйрса чогуу иштейбиз. Жоламандын карьерасы бизге түшүнүктүү болуп калды окшойт. Өзүң жөнүндө айтсаң, алдыда кандай максаттар бар? Өзүм жөнүндө келечектен болмун. Өзүм эле ошо Жоламан менен чогуу даярданып. Чогуу даярданабыз. Биздин агайларыбыз. Ушул агайларга чогуу рахмат. Буйрса, жакшы буйрса жабар жакшы болот. Каналга жазылабыз достор. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Аманчылыкта жүрүңүз. Бул лицензиялык Азия турнири бизге жемиштүү болду окшойт. Өтө бир жакшы жыйынтыктар бар.
Андан башка алдыда эркин күрөш балбандарыбыз, кыз келиндер күрөшү да бар. Süli.